макул, каршы жок деп добуштан кабыл алынды. Шайлоо учурундагы форма 2, шайлоо босогосу жана шайлоо күрөсүн өзгөртүү тууралуу мазмунду өзүндө камтыган мыйзамды парламент 22 октябрда кабыл алып, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровго кол коюу үчүн жиберилген шайлоо мыйзамына кирген өзгөртүүлөргө ылайык Парламенттик шайлоонун күрөөсү 5 миллион сомдон 1 миллион сомго түшүрүлдү. Босого чеги 7%дан 3%га төмөндөтүлдү. Шайлоо участкасын алмаштырууга шарт түзгөн номер 2 форма жокко чыгарылды. Кыргызстанда шайлоо болгон сайын шайлоочулардын тизмеси көңүл чордонунда болот. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан бир канча катачылыктар кетирилип, айрым учурда көз өтүп кеткендердин аты жөнү кошо тизмеге кирип, шайлоочулар өзлөрү негизги тизмеде бар же жок экендигин тактаганга мүмкүнчүлүк болбой калган учурлар ачыкталып келет. Эми бул жоопкерчилик борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүлүп берилип, ошол эле учурда жергиликтүү бийлик аларга жардам берүүгө милдеттендирилди. Ар бир шайлоо тилкесинде шайлоочулардын алдын ала тизмелери 19 ноябрга чейин бүт Кыргызстандын да уюштурулган шайлоо участоктарында алдын ала тизмелер жайгаштырылат. Андан кийин бир айдын ичинде, башкача айтканда 19 декабрга чейин шайлоочулардын контролдук тизмеси илинет ар бир шайлоо тилкесине. Андан ары шайлоону өткөрүү үчүн акыркы тизме 5 январь шайлоо участкаларына берилет. Добуш берүүдө орун которуп, башка участоктон талапкерди тандоо укмасы добуш сатып алууга түрткү болуп, 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгынын жокко чыгышына алып келди. Айрым партиялар добуш берүүчү жайларга миңдеген кишини ташып келип, упай топтогон учурлар катталды. Жаңы мыйзамга ылайык өлкө аймагында толугу менен форма 2 аркылуу арыз берүү жокко чыгарылды. Ал эми Кыргызстандын чегинен тышкары жашаган жана жүргөн шайлоочулар форма 2 менен арыз берүүгө укуктуу. Мигранттардын кызыкчылыгын эске алабыз деп киргизилген болчу, негизи жакшы эле ой менен. Бирок добуш бергенден алдай албай калды, мурункудай болуп. Брос бюллетень кыла албайт, карусель кыла албайт, анан башка жолдорун издеп, ушундай жылчыктын баарына таап атышпайбы. Анан бул жаңы кабыл алынгандан деле бир жылчыктар табылат баары бир. Анткени бизде демократиялык жол менен, мыйзам менен келели деген ойлор аз. Эптеп эле жогорку кеңешке келсем, бияк-биягынан буйтап деген желаниялар көп да. Ошентип Кыргызстанда парламентке өтүүнүн жолдору кыйла жеңилдеди. Тоскоолдуктардын азайышы менен парламентке мурдагыга караганда көбүрөөк партиялардын келишине жол ачылды. Коомчулук мындай аракетти бирдей мүмкүнчүлүк катары сыпатташат. Атаандаштыкты дагы көбөйтөт, бирок ошол эле учурда бийликке жакшы ыңгайлуу шартты түзүп атат. Ошондо босого азайса дагы, бирок менимче жаңы партиялар биригип бир күч менен чыгыш керек. Ошондо гана жогорку кеңеште жакшы сандагы орундарды ээлегенге мүмкүнчүлүк болот. Эгерде бөлүнүп, ыдырап, кайрадан өздөрү чыгышса, анда көпчүлүк партиялар өтпөй калат. Мындан сырткары шайлоо күрөөсү президенттикке талапкерге, жогорку кеңештин депутаттыгына талапкердин тизмесин көрсөткөн саясий партияларга добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын добуштарынын 1%дан кем эмесин алгандарга кайтарылып берилет. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.